1978 жылы Үтүк району бүт кыйраган, 1970 жылы Ак Суу району кыйраган, 1991 жылы Ысык-Көл районунун чыгышы кыйраган. Мына Бооктордун күчтүү жер титирөөлөр бизде байма-бай эле ар бир 10-12 жылдарда кайталанат. Жана повторный деп атпайбызбы? Ошо повторный жер титирөө кандай учурда катталат? Сиз адис катары айтсаңыз. Негизи жер титирөөнүн өзүнүн табигый процессинин табигый жүрүшү бул күчтүү жер титирөөдөн кийин майда кайталанган жер титирөөлөр болуш керек да, болуп турат. Эгерде ошол майда кайталанган жер титирөөлөр болбосо, анда кайра күчтүү жер титирөөнү күткөнгө туура келет да. Анан азыркы учурда ошол майда кайталанган жер титирөөлөр болуп. Ошондон улам жер титирөө өзүнүн табигый термелүүсүнө түшкөн экен. Мындан ары күчтүү жер титирөө болбойт го деген божомолду айтса болот да.